Темир Назаровдун атасы каза болду. Эми Чапалак Баатырда президенттик шайлоого катышат. Ырчы Эльзада Насипбекова жеке турмушун баяндаган клип тарттырды. Темир Назаровдун атасы каза болду. Бул тууралуу ырчы Темир Назаров жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Ал атамдан айрылдым деп жазган. Эскерте кетсек, буга чейин ырчы жеке баракчасында атасынын эки тараптуу пневмониянын оор түрү менен ооруп жатканын жана ага дары-дармек табышып коюуну өтүнгөн эле. Маалымат булак Аргумент KG. Эми Чапалак Баатырда президенттик шайлоого катышат. Мындай пикирин Зарылбек Аликенов жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Улуу урматтуу түшүнүктүү жалпы кыргыз эли. Мына акыркы күндөрү көпчүлүк мени колдогон элим көп суроо узатып жатыпсыңар. Эми президенттик шайлоо боюнча катуу ойлонуп баштадым. Ошого мен миң ойлонуп миң өлчөп бир эс болуп атамын демекчимин. Президенттик шайлоого катышаарым же катышпастыгым боюнча 1-2 күн ичинде ойлонуп бүтүп, дагы ачык чечим чыгарайын деп чечтим. Күткүлө бүт, чыдамдуу элим, фанаттарым, канаттарым сауырду болуп. Маалымат булак Аргумент KG. Ырчы Эльзада Насипбекова жеке турмушун баяндаган клип тарттырды. Нурлан Насиптин бир тууганы ырчы Эльзада Насипбекова жеке жашоосун баяндаган ыр жаздырып, ага клип тарттырды. Ырчы айымдын айтымында өзүнүн турмушу жөнүндө ырдоон ойлонуп жүргөн. Бул тууралуу Эльзада айым социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Кыялымда өзүмдүн турмушумдан алып ырдасам деп жүрчү элем. Нурланга көп жолу түшүндүрүп, ушундай ырдасам кандай болот? Обон жазып бересиңби деп. Ооба деп жүрүп көп жыл өтүп кеткен. Бул ырдын жаралышы өтө сонун болду. Самат Маманов энем. Атам сонун ыр жазып жатат деди. Энем Нурлан түнү менен обонун жазып коюптур. Угуп алып, аябай ыйлап алдым. Дароо эле ырды жазганга кириштик. Клипти болсо Самат Маманов энем өзүм тарттырып берейин деп мойнуна алды. Клип июнь айында эле тартылып бүткөн, бирок карантин болуп оору жайылып кетти. Анан дагы бир катар белгилүү себептер менен жылы бүгүнкү күнгө буйруптур деген ал. Клип окурмандарга тартуулангандан кийин ырчы айым ушуну менен өткөн кайгылуу күндөрүмдүн эшигин жабайын. Калган жашоом ый менен эмес күлкү менен улансын. Жолдошумдун жаткан жери жайлуу болуп, арбагы мага ыраазы болсун деп кошумчалаган. Эльзада Насипбекова 2019-жылы ырдап чыккан. Менде ырчы болуп кетем деген деле план жок. Хобби катары эле ыр жаздырып койгом. Эл эмнегедир жакшы кабыл алды. Шыктанып калдым деген. Маалымат булак Супер KG.